Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetken a'tul acira ve acrahu qabla an yüceffa arafu. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetken bir adamdı jaldasaңар deyт bir жумушка, bir жалдама жумуштар мисалса мандикерлик кылсын, күнүмдүк жумушту мандикерлик дейт туурабы. Же болсо бир нерсе үйүңөрдү ремонттогонго, же болсо бир машинаңарды жасаганга, негизи эле кайсы бир жалдасаңар, жалчы жумсасаңар, эмне кыл дейт, ошонун тери кургай электен мурун акысын бергиле деген экен. Дагы бир жерде мындай тери минтип келатып, агып келатат дагы, мына ушул жерине жеткенге чейин, курап кеткенге чейин дегени бул убакытты айтып атат. Мына бүттүбү? Ökön razı boluptu, işiңди өткөзүп бердиби? Ошол замат субханалла эмнесин, ишин акысын бериш керек. Мен дайыма айтам, бул дүйнө ушундай да, кээ бирде зөөкүрлүгүнөн, кээ бирде текеберлигинен, кээ бардалыкка көп баягы көзүңдүн асты май басып калгандыгынан, кээ бирде ошол кол алдыңда иштеп аткан адам мындай сага бир никто сезилип калат да. Мына ошол мезгилде адамдар бир мындай кыйкым издеп эле, жумурткадан кыр издеп, эптеп жумуштун акчасын бербей коюштун үстүндө жүрүшөт. Анан мисалы издеп келип турган монтка бир нерсени мындай тийгизип келип тык тийип калса эле болду. Көрдүңбү? Давай муну суурайм да өзүңүн счетуңан жаса дейт. Мына ошондой кылды, бүттү уже. Не болду? Ал адам бирөөнүн акысына кирди. Демек, кыямат күнү Алланын алдында ошол акы үчүн жооп берет. Биздин исламыбызда, шариятыбызда бир адам менен договор кылгандан кийин ошол договорду аткарып, ошонун акчасын тууралап бериш важип болот. Милдет болот. Андан ошол жумушчунун, мисалы жумушчу дагы качан бирөөдөн жумуш алса, ошол бир нече срокту кое турган болсо, ошол убакытка чейин бүтүрүп бериши зарыл. Бирок бир нерсени эстеп коюш керек. Ошол убакытка бүтүрбөй калса, анын акчасын кемитиш керекпи же кемитпеш керекпи десе, айтабыз субханалла, жок. Ошол срокто бүтүрө албай калды, бир айтып өткөн, үзүрүн айтып өткөн, мен убактым ушундай болду, бүтүрүп берем десе, машалла, эмнекен ошону күтөт экенбиз. Эгерде ошолго чейин болду эми бүтүрө албай калса, канча иш кылса, ошол жерин акчасын берип, бияк жагын эмне кылышыбыз керек экен? Алып калат экенбиз. Түшүндүңүзбү? Адилеттүүлүк кылышыбыз керек экен. Эгерде бир жумушту силердин үстүңөрдө иштеп, бирок анын акчасын бербей кое турган болсок, эмнекен? Эми Аллах ушундай зат экен. Мисалса, бир адамдан бир нерсени мындай алып алган, зулумчулук кылган болсоң, негизи заалымдык көрмөйүн өлбөйт экен. Бирөөнүн жаман дуасына калдың, мисалы эми алды эле байкуш үй бүлөсүн багайын деп, жанталашып, ысык суукта оокат кылып жүрөт. Эми ошонун ушунча эмгегинен кийин, анан кийин сен бербей койгон болсоң, ал жабыркануучу болуп эсептелет. Жабыр тартуучу, мазлум, зулум чеккен. Эми зулум чеккендин дуасы пардасы жок Алланын алдына барат. Кабыл болот. Бияган болбосоң, Аллах сага ошол башка жагынан ошол нерсени чыгарып, дүйнөңөн чыгарышы мүмкүн, үй бүлөңөн, бала бакыраңан чыгарышы мүмкүн. Же болсо мал мүлкүң деп коеюн, бир жерден акыр түйү, Аллах да ошол нерсени чыгарып коет. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, эгер бирөөнү жалдаган болсоңор, эмнекен анын акысын, эмгегин ошол замат бергенге үйрөнүш керек. Пайгамбарыбыздын сахабалары деле бир жерде иштей турган болсо, бирөөнү иштей турган болсо, ошол замат анын акысынан коркуп, мындай экен, алдын ала алып коюп коюш экен мындай. Аны күттүрүп койбоюн деп. Улуу аалымдар дагы, олиялар дагы бирөөнү иштете турган болсо, ошо иштетердин алдын акчасын даярдап коюш экен. Ошол бүтүп калса, эмнекен ушунун акысын ошол замат берейин деп даярдап коюш экен. Мына улуу адамдар ушундай болгон. Бизде Кыргызда бир жакшы сөз бар да, мындай жол акысы менен
көр акысын берүү парз бизге, билесиңер э? Бул аябай жакшы сөз айтылган да. Анткенсе, некен ушул жолдо калганыңда сени же болбосо бирөөнү алсаң, алысты жакын кылып берди. Туура? Алысты жакын кылып берди. Ошондон мисал алса, сенин тиги дүйнөгө өтүп аткан нерсеңди айтып атат да. Демек, сенин ошол бир адам акысын беришиң бул дүйнөдө тиги дүйнөгө дагы тиешелүү нерсе деген түшүнүк бул. Мага көп айтышат, устаз, мен мындай иштедим, момундай кылып иштедим. Аны ошол эле мезгилде жанагындай иштеткен адамдар дагы чалышат, айтат. Устаз, мен жумуш бердим, момундай кылдым. Бирок булар мен иштеп аткан жерден, койгон жерден кафелимди урдап кетип атышат. Менин жанагындай мүшөктөгөн сементимди урдап кетип атышат. Менин жанагындай бир иш кыла турган инструменттеримди урдап кетип атышат. Бул адалбы депчи. Ошол урдап кетти. Мисалга алса, ошол урдап кеткен нерсесин кандай кылам? Кээ бирлер бар да, баягы көрбөйт деп, ууру кылба, укпайт деп ушак айтпа дейт го кыздачы. Аны азыр мына карасаңар, баарыңарда үрбөй турган иттер бар. Камера деген. Эми камерадан урдап баратканын көрсөтсө да деп турат экен келечи. Жок, мен алган жокмун. Мына турбайсыңбы? Эмне кылайын дейт да. Бул моюнун албай атат, бирок камерада көрүнүп турат. Аны ошондой мезгилде анан биз договорду бузганга шариятта акыбыз бар болуп калат. Кээ бирлер бар, мисалга алса, колунан кокон тыйын келбейт, бирок кыла алам деп барып эле бирөөнүкүн иштеп алат. Эми ошол дагы бул кыянаттык болот. Билбеген нерсесин билбейм деп айтышы ага жумушчуга да милдет. Түшүнүп атасыздарбы? Көп адамдар мисалы мына ушул жагынан адашат экенбиз. Эми айта турган нерсе көп, айтайын деген эң негизгиси мынакей, эгерде иштете турган болсоңуздар, өзүнүн убагында бергиле, аны кыйнабагыла. Анткени мен точно өзүм да билем, анткени илгери атам өзү жыгач уста болгон себебинен мен дагы көп үйлөрдө иштегем. Керек болсо тиги Бишкекке чейин барып, мен мындай мактанып деле койсом болот окшойт а. Мактана берейин. Мен мисалы нөлдөн баштап бир үйдү под ключ берип которган болсо, аягына чейин мындай любой сложностьтагы үйдү салып туруп, евро ремонтун колуңарга карматып бара алам. Жалгыз киргизип койсо деле. Анткени мен ушундай чоң койгомун. Атам уста болгон себебинен мен далай деген үйдүн ишин фундаментин коюп, крышасын жаап, кышын койгон кишимин. Далай деген үйдүн шыбагын, мен өз шыбакты жакшы көрөм да эмнегедир. Башка адамдар жаман көрөт го, мен шыбакты тескерин жакшы көрөм. Подмаяк, эме любой жагы шыбап бере алам. Эми жалдайм деп чыкпагыла анан. Дегеним субханалла, эмне экен? Ошол анан бизди дагы ушинтип иштеген мезгилде атам экөөбүздү, инимиздү чыркыратып туруп бербей койгон адамдар болгон. Анан атам да өзү ушундай киши, балам, чоң койгула. Кудайдан жетсин деп кетип калат элек. Анан кээ бирде тамашалап аткан чай, үйүң деле бул устанын мээнети менен курулду. Ушул үйдө мээнет болсо болгон жерден кичине турлап койбойт белеңсе. Жок, бербейм дегендер ачык эле болгон. Мындай Бишкекте бир жолу чоң 4 этаждуу үйлөр курган, 4 этаждыктардын 3 этаж үйдүн үстүн жаптык. 4 этаж үйлөрсүң, биягы канча метр болот эле? 3 4 подъезд. Ошону жаптык. Анан мен жаап аткан мезгилде Турцияга окууга кетем деп кетип калдым, бирок келгенден кийин ошол жумушубуздун акысын, субханалла, миллиондогон сомдорду бербей, ата инимди тескерисинче мойнуна жүйүп үгүп туруп, анан кийин колап чыгышкан экен. Мындай болгон. Анан ошол жерде мына карасаң, мынакей ошого примерно 20 жыл өттү. Мен айтып атам дагы эле. Демек, бирөөнүн акысын жегенден кийин ал бул дүйнөдө тиги дүйнөгө да калат. Көрдүкпү? Анткени адамдын күчү кеткен, мындай айтканда убактысы кеткен нерсеге адам өзү баалайт. Баягы бир жомокта кылып, илгери 2 ая кылып деле айтчу, бирок бул илгери мындай 2 ая китептерде бар. Бир күнү дейт, бир аксакалдын бир жалкоо баласы бар экен. Анан жалгыз баласы болгондон эмне кылат эми? Ар түрдөт, бир болбойт. Анан бир күн айтты, болду эми. Бүгүндөн баштап акыркы эмебиз. Бүгүндөн баштап окуп аткансың, өз акча таап келесиң мага. Анан баягы үйдө жатат. Анан атасы эртең менен кетет. Кечине келердин алдында апасы колуна акча карматып, балам, атаң келген иштенди берип кой дептир. Анан баягы келет, эмне болду дейт, мына акча деп берип коет. Атасы колуна туруп эле от корготот. Уун чыкпайт экен.
эртеңгисин ушундай окуя бир нече күн болот. Анан акырында апасы айткан, балам менде акча түгөндү менде. Бүгүн өзүң таппасаң болбойт дептир. Баягы мейли эмне кылам мен, атасынан тил угуп таяк жегенден көрө андан деп сыртка чыгып, барып бир жерге иштеп, шүмшүйүп, ар нерсе таап туруп анан кийин үйүнө кечинде келиптир. Атасы менен чогуу эмне болду, таптыңбы? Таптым. Машалла. Кана десе, ме дептир. Бергенде мындай баягы алып от кырытканда, болду ата ырытпа деген экен да. Эми бүгүн ишендим, эми сен тапсың деген. Көрсө адам өзү тапкан, өзү ойлонуп кылган нерсесичи кадыр бартуу болот экен. Мисалы мына Араңарда деле үй салгандар бар. Мен салган үй менин балама эч качан жакпайт, унутпагыла. Силер өзүңөр салган үйүңөр азыр укмуштуу, мен балам үчүн кылам деп атпайсыңарбы? Балаңга жаккан жок, ал сен балаң сага ушундай салып 15 үй салып бер дедиби сен? Балаң сага мисалы этаж салып бер дедиби? Жок, анткен жок. Сен евро ремонт кылып кой, мен ошого жашайм деп айттыбы балдарга? Бирөөңөрдүкү да айтпайт. Ал сен өзүңдүн каалап салдың. Эми качан сен карганда мындай карайт, муну эмнеге салдың ата? Деп туруп четинен кескилеп башкача кылып баштайт. Ошондо тызылдап турасың да бо жерин чий деп жонсу, ошо канча эмгегим кетти деп турабы? Көрдүңөрбү? Көрсө субханалла, сиз менен биздин эмгегибиз ушунчалык баалуу экен. Ошон үчүн жанакы зулумдук кыла турган болсо, ал жанагындай зулум чегичи болот экен, анын дубасы өтүп кетет. Ошол себептүү кыянат кылбай, жумуш иштеген адамдын акысын толук берели. Аракет кылабызбы иншалла? Амин. Колдон келсе, бирөөнүкүнөн бир пирожкисин керек болсочу, бир пирожкисин карыз алып, же болсо үстөмдүк кылып жебегиле. Бир дагы. Ошол сенин кол алында болсо да төлөгүлө. Анткени ошондо береке бар. Сен төлөйсүң, Алла башка жактан башкача коет. Бирөөнөн доолап, доомат кылып тамак жебегиле. Анткени субханалла, бирөө айлык алса, айлык алыпсың, бир нерсе дебейсиң десең, бул доомат болот, бул күнөө болот, арам. Түшүнүп атасыздарбы? Ал эмгек акысын бирөөнүн жеген болот. Кудайым баары ушундай доомат кылып, бирөөнүн зулумчулук кылмай жештен Аллахым сактасын.